программасы уланта Кутман кечиңиздер менен. Биз бүгүнкү темабызды социалдык багытка бурабыз. Анткени бүгүнкү талкууда биз ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекет кандай шарттарды түзүп берет, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызга атайын коноктор да келген, тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнүн сектор башчысы Сырга Султанова жана ошондой эле ушул эле ишкананын калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнүн баш кадиси Сайназар Райымберди уулу жана ошондой эле калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси, улуттук жаңырык байланыш желесинин жетекчиси Зейнеп Эшмуратова. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде ушул социалдык багыттар боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, биздин экрандагы көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз адистерден жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Алгачкы суроону Сыргайым сизге узатсам, деги эле ушул социалдык өнүктүрүү башкармалыгы деги эле кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча. Ушул боюнча алгач сиздин маалыматыңызды. Саламатсыздарбы? Ош шаарында 2021 жылдын 1-январына карата 7133 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаран катталган. Анын ичинен 3006сы бул Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан социалдык жөлөк болуп алышат. Ал эми 4127си бул Ош шаардык социалдык фонду тарабынан майыптык пенсия алышат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга биздин башкармалык тарабынан кепилденген социалдык гарантиялардын баардыгын камсыздап келебиз. Атап айтсак, бул социалдык жөлөк бул төлөө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга каралган бул ден соолугун чыңдоо үчүн 5 жылда бир жол берилүүчү санаториялык курортук жолдомолор жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү майыптык инвалидный кресло коляска жана мына 2019 жылдын 1-январынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 556-токтому менен ишке кирген бул дайыма багууга жана көзөмөлгө муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеке ассистент дайындоо жана жеке ассистент кызмат акысын төлөө дагы биздин башкармалык тарабынан ишке ашып келет. Деги эле ушул жыл сайын сиздерде атайын тизме болот да, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мындай статистикалык көрүнүш боюнча кандай жылдан жылга ушул өсүштөр? Жылдан жылга караганда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын санынын өсүшү байкалып келет. Бул да болсо бул көп, анын көбөйүшүнүн себептери көп деп айта алам мен. Азыркы дагы бир тактап айтып кетчү нерсе, бул биз мына социалдык жөлөк пул дайындоодо биздин жөлөк пулдар дайындоо жобосуна өзгөртүү кирип, биз азыр социалдык мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоодо биз ошол ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын каттоосуна карабай иш абалында жашаган жери боюнча чектөө киргизилген. Биз ошон үчүн ал биздин Ош шаарында жашаган, иш абалында жашаган жери каттоосу башка региондук болсо да биздин башкармалык тарабынан Ош шаарында жашаса чектелет. Ошол себептерден да бизде алардын санынын өсүшү байкалат. Сиз адис катары эмне айта алат элеңиз ушул сандардын көбөйүп кетип аткан эмеси? Сандардын көбөйүп кетишинин көп фактору бар. Буну бир эле гана бир себеп деп айтыш мүмкүн. Бул жерде ошол жерде экономикалык себептер болушу мүмкүн, үй бүлөлүк себептер, ошол энелердин мисалы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын төрөлүүсүнө энелердин өз убагында барып каттоого турбашы болушу мүмкүн. Ошол энелердин ден соолугунун өз убагында каттоого турбашы, ден соолугунун баягы туура тамактануу эмес болушу. Бул жерде ар түрдүү факторлор бар. Бир гана ушул себептен көбөйүп атат деп айтуу кыйын бул жерде. Экологиялык факторлор болушу мүмкүн. Сиздерден сурагым келип атат, ушул жумушка орноштурууга көмөктөшүү деп атасыздар. Кандай көмөктөшөсүздөр, кандай иш алып барасыздар сиздердин бөлүм? Саламатсызбы? Бизде калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү. Бизге кайрылган жарандардын кызматтын 3 түрү менен гана жардам бере алабыз. Булар кесипке багыт берүү жана окутуу. Андан кийинкиси акы төлөнүүчү коомдук жумуштар иш менен камсыз кылуучу бөлүм. Бизге жарандарыбыз кайрылат, алардын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да кайрылат. Алар бизге келгенде биз аларды биринчи бош жумуш орун менен сунуштайбыз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга. Анан алар иш берүүчү, жумуш берүүчү тарап менен биздин ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тарабы бири-бирине туура келсе, ошондо гана биз жумушка жайгаштыра алабыз. Эгер баягы бири-бирине топ келбесе, биз жумушка жайгаштыра албайбыз. Ошол сиздердин көрсөткөн багыттарыңыздар аркылуу жумушка орношкондор барбы? Орношкондор бар. Болсо кандай жумуштарга орношуп атышат? Мен мисалга айтып кетейин, 2020-жылы бизге 64 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран кайрылды. Алардын 13-ü жумушка жайгаштырылды. Алардын 9-у кесиптик окуу боюнча жайгаштырдык, ал эми 13-ün коомдук жумуштарга тарттык мүмкүнчүлүгүнө жараша.
Рахмат. Зейнеп айым, сөздү сизге бөлгүм келип атат. Деги эле сиздердин фонддо уюм дейбизби, кандай иштерди аткарып атасыздар ушул багытта? Сиздин да маалыматыңызды алсак. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү борбору коомдук фонду 2016-жылы негизделген. Негизинен Кыргызстан түштүгүндө иш алып барабыз. Коомдук фонддун негизги багытталган иш багыты калктын аярлуу катмары дегенде ушул майыптыгы бар адамдар жана кыймыл аракети чектелген адамдар, ошондой эле оор турмуштук кырдаалдагы балдар жана үй бүлөлөр болуп эсептелет да. Анан негизи биздин фонд акыркы убактарда 2016-жылдын сентябрынан баштап Кыргыз Республикасы боюнча майыптык маселесин, майыптыгы бар адамдардын укугун алдыга жылдыруу боюнча улуттук байланыш желеси бар, жаңырык желеси деп. Ошол жаңырык желесинин ишин координация кылып алып келатабыз. Негизи биздин ишибиз, багытыбыз 4 багытта кетет. Биринчи ошо мыйзамдарды алдыга жылдыруу же болбосо мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алуу. Экинчи багытыбыз болсо ушул абилитация, реабилитация иштерин майыптыгы бар адамдардын калыптандыруу, коомдогу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жагын карайбыз, ошого болгон укугун карайбыз. Үчүнчү жагы болсо жеткиликтүү чөйрө же болбосо социалдык кызматтардын түрлөрүнөн камсыз колдонулушу. Анан акыркы багытыбыз болсо бул ушул сеттин бекемдиги жана сеттин ушу байланыш желенин өзүнүн бекемдиги, анан байланыш желенин алдында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күндүзгү борборлору бар. Ошо күндүзгү борборлордун кызматынын туруктуулугун камсыз кылабыз. Канчалык деңгээлде балдар ошол күндүзгү борборлордун ишин кызматынан пайдаланып атышат. Анан ал жерде негизинен дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелеринин дараметин көтөрүү боюнча иштейбиз. Атайын, сиздер ушул рейтингде кылып турасыздарбы? Ушул сиздер көрсөткөн иш чаранын алкагында кандай натыйжа болуп атканы тууралуу? Негизи бизде ошол акыркы жылдары жаңырык байланыш желеси өтө активдүү иш алып барып атат. Профилдик министрликтер менен кызматташууга чыгып атабыз. Алар менен кызматташууга чыгардан алдын биз өзүбүздүн деңгээлибизди жогорулатуунун үстүнөн иштеп атабыз. Андан кийин биздин негизги жасаган иштерибиздин жыйынтыгы Кыргыз Республикасындагы майыптыгы бар адамдардын ишин алдыга сүрөнгөн укук коргоочу алдыңкы уюмдар менен эле бирдей деңгээлде биз Кыргыз Республикасында майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо боюнча ООНдун эл аралык документи конвенциянын ратификация болуусуна түрткү бере алдык. Экинчиден, Кыргыз Республикасында мисалы үчүн 32 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болгон болсо, ошолордун 40%-на чейин өтө оор формадагы майыптыгы бар балдардын өз алдынча жашоосун алып кете албаган балдардын ата энелерине балдарды баккандыгы үчүн кызматын төлөп берүү жагын, персоналдык ассистенттин кызматын алдыга жылдырдык ушул учурда. Анан 2017 жылдан бери Кыргыз Республикасындагы билим берүү министрлиги менен биргеликте кызматташууга чыгып, жумушчу тобунун мүчөсү катары биз инклюзивдик билим берүү концепциясын бекитүү жана ушул учурда жумушчу тобунун эмесинде мүчөсүндө ошол билим берүү мыйзамын өзгөртүү боюнча иштеп атабыз. Андан кийинки акыркы убакта жасаган иштерибиз ушул Кыргыз Республикасындагы майыптардын укугу боюнча конвенциянын кечиктирилгис иш чараларын иштеп чыгууга жардамдашып өзүбүздүн оюбузду, сунуштарыбызды билдирип атабыз. Ошондой эле жеткиликтүү өлкө деген мамлекеттик программа бар, ал боюнча иштеп атабыз. Дагы бир жасай турган ишибиз, биз ушул 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өз алдынча жашай албаса аларды караган энелерине кызмат акын төлөп берүүнүн алдыга жылдырып, ал эми 18 жаштан кийинки өз алдынча жашай албаган майыптыгы бар адамдар кантет деген суроонун үстүнөн иштеп атабыз. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын деңгээлинде Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги орчундуу аябай жакшы иштерди алдыга жылдырды. Ушул учурда сунуш мамлекетке кеткен өлкөбүздүн деңгээлинде каралуу алдында турат. Дагы бир жасай турган ишибиз ушул Кыргыз Республикасындагы бүт аймактарды камтыган жаңырык байланыш желесинин алдында
55 күндүзгү борбор бар деп эсептейбиз. Негизде жаңырык желеси активдүү ушул күндө 27 күндүзгү борборду иштетип келе жатабыз. Ата энелердин мамлекеттик социалдык тапшырык мыйзамынын негизинде социалдык тапшырык долбоорлорунун алдында иштетип атабыз. Негизи ошол күндүзгү борборлордун биз статусун бекитишибиз керек. Бул эмне деген мекеме? Эгер анын статусун бекитиш үчүн азыр Кыргыз Республикасында социалдык кызматтар жөнүндө мыйзам бекилиш керек. Эгер ошол бекилип калган болсо, биз андан ары дагы ушул аталган суроону алдыга жылдыруу боюнча, мыйзамдаштыруу боюнча иштейбиз. Рахмат. Сыргайым ушул боюнча кененирээк айтып өтсөңүз, деги эле мамлекет ушул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кандай шарттарды, кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алат деп элесиздер? Азыркы жогоруда айтып өткөн нерселерден башка дагы кандай жардамдарды көрсөтө аласыздар? Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул майыптык жообуна жараша 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоо үчүн санатордук курорттук жолдомолор каралган. Биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар акысыз алат. Экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер 50% жеңилдетүү менен. Үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 30% жеңилдетүү менен алышат. Ал эми биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын коштогон жаранына 50% жеңилдетүү менен берилет. Анын сырткары бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж жарандарга 5 жылда бир жолу майыптык кресло коляска менен камсыздоо. Бул республикалык бюджеттин эсебинен берилет. Акысыз майыптык кресло коляска алуу үчүн негизги документ бул медико социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу эсептелинет. Майыптык кресло коляска 3 жаштан жогору балдардан баштап берилет. Бул үчүн булар ошол медико социалдык эксперттик комиссиядан корутундусун алып биздин башкармалыкка кайрылса, бул азырда айтып кетчү нерсе, бул мына ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга биз өтө ыңгайлаштырып, мына санариптешүүнү алкагында социалдык жөлөкөл дайындоодо, санатордук курорттук жолдомолорду берүүдө, майыптык кресло коляскаларды берүүдө түндүк маалымат алмашуу ведомство маалымат алмашуу системасы аркылуу эле маалыматтарды топтойбуз. Мурункудай документ топтоштур азыр азайган. Мисалы, майыптык боюнча социалдык жөлөкөл чектөөдө бул кайрылган адам өзүнүн эмгек стажы жоктугунда канча бир документтерди тактап алып келчү. Азыр ошол нерселердин баардыгы эле ушул түндүк маалымат алмашуу системасы аркылуу алынып, ошонун негизинде гана чектелет. Бул жагынан бир канча оңойлоштур, жеңилдештирүү болду деп айтсам жаңылышпайм. Биз маегибизди улантабыз. Сыргайым, жогоруда айтып өттүңүз, жанагы жардам берүү боюнча, ошол боюнча уланта берсеңиз болот. Баягы мен жогоруда айтып кеткендей, 266 ЖК ассистент менен биздин башкармалык келишим түзгөн. Ал келишимдин негизинде ЖК ассистенттерге 4900 сом өлчөмүндө ай сайын кызмат акы төлөнөт. Ал эми алардын патент жана социалдык камсыздандыруу полисине төлөнүүчү акча каражаттары бул республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Бул ЖК ассистент менен башкармалык келишим түзгөндөн кийин бул ЖК ассистенттердин кызматы мониторинг жүргүзүлүп турат. Келишим түзүлгөндөн кийин 6 ай убакытка чейин ЖК ассистенттердин ишине ай сайын мониторинг жүргүзүлөт. Биздин кызматкерлер тарабынан 6 айдан ашкандан кийин кварталына бир жолу мониторинг жүргүзүлөт. Кечиресиз, деги эле ЖК ассистент деген эмне, алар кимдер ошондой ЖК ассистент болуп атат? Ушул боюнча да айтып өтсөңүз. ЖК ассистент деген бул 18 жашка чейинки балдарга каралган ЖК ассистент дайындоо. ЖК ассистент дайындалган балдар бул өзүн өзү медико социалдык эксперттик комиссиянын корутундусунда дайыма багууга жана башка жарандын, башка адамдын көзөмөлүнө такай муктаж, башка адамдын багуусуна муктаж болгон 18 жашка чейинки балдар. Алардын ЖК ассистент дайындалышынын негизги бир көрсөтмөсү бул медико социалдык эксперттик комиссиянын корутундусунда бул нерсе белгиленип көрсөтүлөт. Бул бала башка адамдын кароосуна дайыма муктаж деген. Ошонун негизинде ЖК ассистент катары ошол баланын ата-энеси же ата-энесинин көрсөтмөсү аркылуу алардын башка жакын туугандары да боло алат. ЖК ассистент болуп 65 жаштан ашпаган жаран боло алат. Өзүнүн ата-энеси дагы ассистент катары боло алышат. Биздин башкармалыкка келип алар келишим түзүшөт. Ошол келишим 1 жылга түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде ЖК ассистентке 4900 сом өлчөмүндө ЖК ассистент кызматы төлөнөт. Аларга кандай милдеттер жүктөлгөн ЖК ассистент кызматына ошол баланын кароо боюнча милдет жүктөлгөн. Ал жерде мониторинг өзүнүн отчету бар. Ал мониторингде көрсөтүлгөн ошол баланын бардык ден соолугу боюнча, балага баягы реабилитациялык иштерди жүргүзүү боюнча, баланын тышкы келбети, тамактануусу, бала менен кандай алектенет, бала менен кандай иштерди жүргүзөт, ошол мониторинг түзүү отчетунда баардыгы каралган. Ал баланын билим берүүсүнө кандай
билим берүүсү боюнча кандай иш алып барып атат, баланын баягы реабилитациялык программаларын ишке ашыруу боюнча баардыгы ошол мониторингде көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөн отчет боюнча биздин социалдык кызматкерлер барып, мониторингде түзүлгөн суроолор боюнча барып ошол мониторинг жүргүзүп келишет. Калкты жумуш менен камсыздоо бөлүмүнө деги эле канча адам кайрылды ушул убакытка чейин, жалпы иштеп баштаган боюнча, анан кандай багыттарды көрсөтө аласыздар сиздер, анан алар көбүнчө кандай жумуш менен камсыз кылууну эңсешет да, жарандар, сиздерге кайрылган жарандар? Эми бизге кайрылган көбүнчө ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кайрылганы булар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Мисалы кээ бирки адамдар эми катуу тийбесе, буту жок болсо, алардын колу, көзү бар жөө жакшы дейт, алар ошого жараша. Мисалы колу буту жоктор ШВГга барып иштесе болот. Ал боюнча биз окутабыз, ошол жака жумушка киргизебиз да. Эми угуусу жакшы, угуусу мээлер бар, алар дагы өзүнүн иштерин кылып атышат. Анан алар өздөрү ошол эңсеген жумуштарды таба алышабы? Өздөрү эңсеген жумуштарды тапкандар болот. Ооба. Атайын мониторинг жүргүзүп турасыздар, сиздер? Жүргүзүп турабыз. Бизде жарандардан суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Эжем 14 жылдан бери баспайт, энесине жардам, жөлүк акы каралганбы? Өзүнүн алган акчасы 2000, эч нерсесине жетпейт. Энеси 70 жашта, Ош шаарында турабыз дейт. Эми негизи бул боюнча Кыргызстанда жана мен айткандай эми 18 жаштан жогорку жарандар эгер майыптыгы болсо, өз алдынча турмушун өзү алып бара албаса, сөзсүз бирөөнүн көмөгү керек болгон болсо, аларды мындай этап менен, баскычтар менен карайлы деген сунуштар болуп атат азыр. Мисалы үчүн 18ден 19га чейинки жаштагыларды алгач, эми баардык нерсе ошол эмеге карайт да, мамлекеттин каржы маселесине карайт. Эгер каржы маселесине ошол 18 жаштан кийинки адамдарга карагандык үчүн акча төлөп беребиз деп камкорчуларга беребиз деген болсо, ага акча каражатын эме кылыш керек. Анан примерно расчеттор болуш керек. Кыргыз Республикасы боюнча ошондой кызматка канча эме. Анан азыркы сиз келтирген мисалда караган адамы өзү камкордукка муктаж экен. Бул жерде менимче бул маселени орчундураак караш керек болот. Саламатсыздарбы? Мен 1-группадагы инвалид, учурда гемодиализге барып жатам. БИМде финанс кредит бөлүмүндө 4-курста сырттан окуйм дейт. Мага кандай жумуш таап бере аласыздар? Ал үчүн биздин кеңсеге келиш керек. Биздин кеңсеге келип өзүнүн сунуштарын айтса, биз эми аны жумуш берүүчү менен, эгер жанагы айтып кеткендей эле экөөнүн бири-бирине дал келсе, ошондо жумушка жайгаштыра алабыз да. Кичинекей кызга паспорт алуу үчүн атасы паспорт копиясын бербей жүрөт. Кандай кылсак болот? Жардам бере аласыздар? Бул боюнча эми жеке укуктук юристтерден консультация алыш керек. Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылыш керек, айыл өкмөттөргө, же болбосо аймактык бөлүмдөргө. Анан андан дагы болбой калган болсо суд аркылуу чечилиш керек, жоопкерчилиги каралыш керек. Саламатсыздарбы? Менин кызым 30 жашта, 1-группадагы инвалид, 3 балам бар. Ушул кызды багып өмүрүм иштей албай өттү. 51 жаштамын. Пенсияга чыга аламынбы же канча жаштан чыксам болот? Кызыңыз 1-топтогу ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, сиз буга чейин эмгек стажыңыз же жер үлүшүңүз болгон болсо, бул Ош шаардык социалдык фондуна кайрылсаңыз, жана ошол бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген кызды караган убактарыңыз сизге стаж катары өтөт. Буга чейин стажыңыз болсо, ал дагы стажга эсептелет. Ал үчүн ошол кызыңыздын медико-социалдык эксперттик комиссиясынын көчүрмөлөрүн алып иштеген болсоңуз, эмгек стажыңыз бар болсо, Ош шаардык социалдык фондуна кайрылсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Азыркы малдарда жаш балдардын эч нерсеге кызыгуусу калбады. Телефондон бошобой, ага кандай карайсыздар? Адис катары. Биз адис катары эми азыр балдар жашы, ар бир бала өзү жаш өзгөчөлүгүнө карата алардын өз өзгөчөлүктөрү бар. Негизи азыркы ушул учурда пандемиялык абалдан улам ата энелердин жоопкерчилиги көбүрөөк каралыш керек. Себеби ата энелер көбүрөөк балдарга көңүл буруш керек, убакыт бөлүш керек. Албетте үйдөн бөлүп чыгып балдарды бир жака алып бара албайбыз. Себеби бул өз абалыбыз ошого туура келбейт. Ата энелер мүмкүн болушунча балдарына көңүл буруш керек, аларды кызыктыруучу көбүнчө китеп окууга үндөш керек. Анан жанагындай эми курстарга да барылбай атпайбы. Негизи телефондон алаксытуучу үй бүлөдө өзүнчө бир иш чаралар болуш керек.
Анан эми телевидение бар, телевидение атайын ошо баластан эмесин көргөзүп эме кылыш керек, караш керек го. Менин балам эпилепсия оорусу менен 10 жылдан бери ооруйт, аны пенсияга чыгара албай жатам, соцзащита жардам бере аласыздарбы дейт. Биз жардам бере алабыз. Кандай көйгөй болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин мекеме Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан. Сиздин кандайдыр бир документиңиздин жоктугунан чыгара албай атасызбы? Мусакен өткөзгөнгө биз көмөк көрсөтөбүз. Кайрылыңыздар биздин башкармалыкка. Жумушка орноштуруу боюнча дагы кандай маалыматыңыздар бар? Кенен айтып өтүңүздөрчү. Мен коляскада отурам. Кандай жумуш болсо дагы боло берет дейт. Биз мындай кылайык, урматтуу айым, сиз биздин кеңсеге келсеңиз, биздин кеңсе Ленин көчөсү 277. Биз сиз келсеңиз, биз сизди эгер иштей албайсаңыз, азыр сизди биз кесиптик окууга даярдайык, өзүңүздүн жөндөмүңүзгө жараша. Ошол кесиптик окууну окуп бүтсөңүз, ошого жараша биз сизге жумуш таап беребиз. Кесиптик окууга окутуу кандай тартипте жүргүзүлөт? Ошол боюнча да кенен айтыңыз. Кесиптик окууга тартуу боюнча бизге барат, бизге барып каттоосуга тургандан кийин биз алар эми бир каттоого турганда бир 30 адам катталса, 30 адамды биз чогулганда анан жумуш мемеге окууга жиберебиз да. Окууга жиберип окуусун бүткөндөн кийин биз ошого жараша жумуш таап беребиз. Мен ноокаттан болом, 3-группадамын. Бутум ооруйт, 270 сом алам, үйдө отурам, апам өтүп кеткен атамды караймын, мага жардам барбы? 32 жаштамын дейт. Эми бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары караш керек. Себеби майыптык маселесине байланыштуу, үй шартына байланыштуу көйгөйлөр болгон болсо, ар бир айыл өкмөттө социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адистер бар. Айылдын айыл башчылары бар. Ушулар алгачкы баалоону бериш керек. Анан ошого карата ушул адамга жеке көмөк берүүчү атайын үй бүлө менен иштей турган пландар бар. Ошол негизинде колдоп алса болот. Саламатсызбы, урматтуу соцзащита кызматкерлери? Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары мыйзам боюнча кандай? Ушул боюнча кенен маалымат берип өтүңүздөрчү, себеби көпчүлүгү укуктарын билишпейт дейт. Мен бая жогоруда эле айтып кеткендей, булардын социалдык жөлөк пул алганга укугу бар. Ден соолугун чыңдоо үчүн санаторий курорттук жолдомо алууга укугу бар. Бул азырда кошумча айтып кетчү нерсе, бул жергиликтүү бюджеттен ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга Ош шаардык депутаттар кеңешинин 145-токтомуна алайык жылына бир жолу 700 сомдук дарыгердин рецепт менен дары алуу каралган. Жана пенсиясынын өлчөмү 6000 сомдон ашпаса 2000 сомго чейин тиш протезин акысыз жасатуу жактары каралган. Ошондой жеңилдиктер каралган. Деги эле сиздерге ушул адис катары ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көңүлү мындай бир аз назик болуп калат да. Кандай иш алып барасыздар? Тилин табуу кандай болот негизи? Негизи ар бир адам жекече өзүнүн адамдык, инсандык дарамети бар, инсандык ой, максаты бар. Алардын өзгөчөлүктөрү бар. Негизи ушундай учурларда, ушундай категориядагы майыптыгы бар адамдардын укугун алдыга жылдыруу, алардын керектүү маалымат менен камсыз болуу жагын өтө алдыга жылдырышыбыз керек. Анан себеби бул адамдар кичине эме болсо көңүлү ооруп кетет, көп нерсени өзүнө алып алат дегендей. Ошон үчүн азыр биздин Кыргыз Республикасында социалдык кызматкерлерди даярдоо системасын, социалдык коргоо системасы модификацияга бара турган учур болуп калды. Биз социалдык кызматкерлерди даярдоодо социалдык коргоо менен социалдык тейлөөнү бөлүп карашыбыз керек болот. Бизде мисалы үчүн социалдык тейлөө боюнча соцкызматкерлер, социалдык коргоо боюнча социалдык кызматкерлер даярдалып аткан болсо, ал эми тейлөө боюнча даярдоо бизде эме. Анан ар бир эменин мисалы үчүн 5 жыл окуган социалдык кызматкер деген кесипке ээ болгон адам 5000 айлыкка барбай коет да. Ошон үчүн биз жанагы ыкчам, тез арада эң керектүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эң керектүү кызматтарды көргөзүүчү, кыска убакытта окуп бүтүрүүчү техникалык тейлөө кызматкерлерин дагы даярдоону карашыбыз керек. Анан экинчиден бул профилактика иши да. Мисалы үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары адамдар менен иштейт да. Бул айыл өкмөттөр калк менен иштейт. Калктын болсо маалыматтагы жетишсиздиги алардын эмоционалдык, психологиялык абалын курчутуп алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн айыл өкмөттөрдө мына сельский сход дегендер болот. Же болбосо жеринде айылдарда маалыматтык жолугушуулар болот. Ошол учурда калктын жардамга муктаж категориясын муктаждыгын эсепке алып, жолугушууларды пландаштырыш керек. Анан элдик маалыматка жеткиликтүү жасаш керек. Мисалы үчүн азыр биздин калкыбыз көбүнчө маалыматты
телевидениядан алат. Телевидениядан жалпы кетиши мүмкүн. Жакындан жанына барып маалымат бере турган бизде аябай Кыргыз Республикасында пландаштырылган алгачкы пилоттук деңгээлде ишке ашып аткан программалар бар. Бул эрте кийгилишүү, эрте табуу жана эрте кийгилишүү программасы. Бул жанагы жаш энелердин 3 жашка чейинки балдардын абалын алдыга жылдыруу боюнча алардын ошол 3 жашка чейинки эгер өсүүсүндө кандайдыр өзгөчөлүктөр болсо тез арада таап ага керектүү жардам берүүчү программа. Эгер эме болгон болсо улуттук деңгээлде улуттук программаны иштеп чыгып, буну ишке ашырышыбыз керек болот. Анан дагы Кыргыз Республикасында мына алдын алуу иштери, майыптык маселесинин себептеринин үстүнөн күрөшүүгө туура келет. Бул ошол эле инфраструктура, ошол эле таза суу, ошол эле таза аба дегендей нерселерде. Анан дагы бир жакшы эме бар, программа бар. Бул жамааттын деңгээлинде кайра калыптандыруу программасы. Бул өнүккөн өлкөлөрдө бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун колдоосу менен иш жүзүнө ашкан, бир нече өлкөлөрдө иш жүзүнө ашкан. Биздин Орто Азияда болсо жакынкы эле Тажикстан Республикасында 8 жылдан бери ишке ашкан программа. Бул деген нерсе жамааттын деңгээлинде эч канчалык акча каражатын колдобой, адистерди даярдоо аркылуу ошол эле медиктерди, үй бүлөгө барган медициналык кызматкерлерди, ошол эле үй бүлөгө барган социалдык кызматкерлерди, коомдун өкүлдөрүн даярдап, атайын курстардан өтүп, анан мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар адамдардын үй бүлөсүнө барып, үй бүлөнү түшүндүрүү иштерин алып жүргүзүп, жана үй бүлөнүн мүчөлөрүн даярдайт. Ошол үй бүлөдө майыптыгы бар адамдын эмне өзгөчөлүгү бар, ага кандай камкордук көрүш керек, ал коомго толук түрдө аралашыш үчүн эмне деген кадамдарга барыш керек деген нерсе. Себеби биз мына улуттук деңгээлде, Кыргыз Республикасынын деңгээлинде жаңырык байланыш желеси ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр мамлекеттик программалар бар, нормативдик укуктук актылар бар. Жакынкы эле жылдарда алынган үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо мамлекеттик программасы бар. Ушуларды биз өзүбүзчө план түзүп, эффективдүү ишке ашып жатабы, ошону көзөмөл жүргүзөлү деп ойлойбуз өзүбүзчө. Андан кийин дагы айыл өкмөтүнүн деңгээлинде үй бүлөнү бекемдөө статусу боюнча, үй бүлөндөгү тарбиянын баалуулугу, үй бүлөдөгү оң тараптуу тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү рол ойнош керек. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген бала болобу, мүмкүнчүлүгү чектелген адам болобу, алар жакшы сөзгө муктаж, жакшы мамилеге муктаж. Ушул нерселерди алдыга жылдырышыбыз керек болот. Рахмат. Пандемия учурунда сиздерде иш алып баруу кандай жүрдү? Ушул боюнча да айтып. Пандемия учурунда биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 123 токтомуна ылайык ошол пандемия учурунда социалдык жөлөк пул алуучулардын мөөнөтү бүткөн социалдык мамлекеттик төлөм алуучулардын баардыгын маалымат сурабастан биз ошол пандемия абалында маалымат сурабастан алардын социалдык мамлекеттик жөлөк пулдары узартылды. Ошол мезгилде анан мына көрсөтүлгөн жардамдар боюнча, бул көрсөтүлгөн жардамдар бизде мына Ош шаарындагы муниципалдык аймактык башкармалыктар аркылуу биргеликте жүргүзүлүп атты, алар тарабынан берилип атты. Биз тарабынан ошол бизде учет каттоодо турган ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмелерин берип, алардын жашоо шартын, турмушун, муктаждыктарын аныктап, ошол аймактык кеңештер тарабынан биргеликте берилип атты жардамдар. 2020 жылы оор жыл болду. Биздин баардыгыбыз үчүн эле пандемия убагында биз майыптык маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНИСЕФ балдар фондунун жетектөөсү менен Кыргыз Республикасынын 7 регионунда оор формадагы акыл эсинин кемтиги бар, деги эле өсүүсүндө өтө өзгөчө колдоого муктаж балдарды жана алардын үй бүлөсүнө психосоциалдык колдоо берүү боюнча иштедик. Биздин жалпы март айынан баштап октябрь айынын этегине чейин иштеген ишибизде ушу долбоордун алкагында 5000ге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар камтылды, күндүзгү борборлор камтылды. Бардык Кыргыз Республикасында канча күндүзгү борбор болсо, андан тышкары ата-энелер атайын окуудан өтүштү. Специалисттерди да атайын окууга өткөздүк. Себеби мына өзгөчө кырдаал убагында, пандемия убагында психосоциалдык колдоо берүү өтө өзгөчө экен. Анан онлайн окууну өткөзүү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кыйын болгон учурда биз ошол онлайн окууларды өткөздүк. Анан атайын специалисттер иштеди, даярдалган. Башкармалыктын ишин мындан дагы өркөндөтүү, ушул кызмат көрсөтүүлөрдү жогорулатуу максатында кандай пландарды түздүңүздөр силер 2021 жылга? 2021 жылы
Башкармалыктын ишин өркүндөтүү боюнча өз башкармалыктын иш планы бар. Ошол иш планга ылайык иш жүргүзүп жатабыз. Биздин башкармалык Зейнеп эже айтып кеткендей, ушул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча иштеген уюмдар менен, мамлекеттик эмес мекемелер менен биз иштешкенге ар дайым даярбыз. Алар менен биргеликте ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптуу колдоо көрсөткөнгө. Бизде тилекке каршы белгиленген убакыт соңуна чыгып баратат. Дагы жарандар сиздерден ушул тууралуу суроолорду жооп алгысы келет. Кантип кайрылса болот, кантип байланышса болот, сиздерге кыскача дарегиңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Биздин калктын айрылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун дареги Ош шаары, проспект Масалиева, 94-дом, 25-квартира. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын имараты Ош шаарынын Ленин көчөсүндө 312-де жайгашкан. Жана биздин башкармалыктын байланыш телефондорун айта кетейин. 70232 70317 70185 телефондоруна байланыштырып, сиздер кеңеш сурасаңыздар болот. Биздин телефон байланыш телефонубуз 414-74. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эгерде сиздерде узаткан суроолорго жооп алып бере албай калган болсок, кечирим сурайбыз. Андыктан жогорку даректерге байланышып өзүңүздүн сурооңузга жооп алсаңыз болот. Оорубаңыздар, кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү.